Саламатсыз, урматтуу замандаш. Анда эмесе сабагыбызды андан ары улантабыз. Биз дагы эле Graph ABS графикалык модулу боюнча сабактарды өтүп жатабыз. Бул сабакта биз Graph ABS модулундагы боёк сапты орнотуу параметрлери менен таанышмакчыбыз. Демек, боёк сапты орнотуш үчүн кандай параметрлер колдонулат? Мында set brush color түсүн берет боёк саптын. Set brush picture файлдын аты. Бул жерде файлдын жолун көрсөтүшүбүз керек. Бул параметри боёк саптын ордуна, ошо боёгуштун ордуна сүрөт үлгүсүн алат. Андан кийинкиси clear brush picture. Бул тескерисинче алынган сүрөт үлгүнү тазалайт. Жана set brush style BS параметри менен берилген боёк саптын стилин берет. Мурунку калем саптын же болбосо перонун стилин берген сыяктуу эле мында боёк саптын стилин берет. Мурда PS менен берилсе параметри, мында BS менен берилип атат. Боёк стилин төмөндөгүдөй стилдерди берсек болот экен. BS solid, бул толук, эч кандай сызыксыз толук бойдон splashnoy деп айтабыз орусча боёу. Экинчиси BS clear, бул тескерисинче ошол боёлгон областты, аймакты кайра өчүрөт, тазалайт. BS cross болсо берилген аймакты чатыраш түрүндө боёйт. Башкача айтканда, горизонталдык жана вертикалдык линиялардын жардамы менен боёйт. BS cross бул болсо тескерисинче ошол эле чатыраш түрүндө же болбосо клетка түрүндөгү боёк бөлүмүн, аймакты же болбосо бул болсо ошол аймакты диагонал түрүндөгү клеткаларга боёйт. BS horizontal бул горизонталдык сызыктардын жардамы менен боёйт берилген аймакта. BS B диагональ бул диагональ түрүндө боёйт берилген аймакты, болгону оң жакты көздөй диагоналлар кетет. Ал эми BS vertical деген вертикалдык сызыктардын жардамы менен боёйт, жана BSF диагонал бул тескерисинче сол жактагы диагонал боюнча боёйт. Мына ушунун баарысын азыр биз төмөндөгү программанын мисалында карап көрөлү. Мына ушул программаны биз азыр Pascal ABS программалоо тилинде карап көрөлү. Ошондо иштешин карап, анан калган параметрлерин өзгөртөбүз. Мына копировать жана вставить. Иштетип көрөбүз. Иштетип турган болсок, мынакей биз берген стилде, башкача айтканда BS diacross стилинде биздин берилген төрт бурчтукту rectangle деген төрт бурчтук же болбосо тик бурчтук сызуучу оператор болуп эсептелинет. Мына ушул тик бурчтуктун ичин биз берген стиль менен боёп чыкты. Стилибиз биздики BS diacross болчу. Демек, диагонал түрүндөгү чатыраш же болбосо бөлүктөргө бөлдү. Эми ушуну өзгөртүп көрөлү. Мисалы, биринчи стилден баштайлы. Diacross эмес, BS, мисалы, стилдерди карайлы, кандай стилдер бар экендигин. Мына биз берген стилдер. Solid, splashnoy деген же болбосо толук бойдон. Ушул стилди берип көрөлү азыр. Копировать, вставить. Эми иштетип көрүп турган болсок, мына ошондой эле түс менен биздики толук бойдон эч жылчык чагалтырбастан боёп чыкты. Башка стилди берип көрөлү эми. Мисалы, vertical, BS vertical, вертикалдык сызыктардын жардамы менен боёйт. Мына бул жерден бере турган болсок, иштетебиз кайра. Мына вертикалдык сызыктар менен боёду. Эми бул стилдер түшүнүктүү. Эми биз азыр мурунку жогоруда айтып кеткен мынакей picture, башкача айтканда сүрөттүн жардамы менен боёп көрөлү. Аны үчүн ушуну көчүрүп баралы дагы. Set brush'тун үстүнө коюп коебуз. Азырынча биз set brush'ту иштетпейбиз. Анткени экөөнү тең бир иштетсек, биздин программабыз туура эмес, иштебей калат. Башкача айтканда биз сүрөттүн жыйынтыгын көрө албайбыз. Ошондуктан муну азырынча биз жөн эле эки слештин жардамы менен комментарий кылып турабыз. Эми файлдын аты деген жерге биз ошол сүрөттүн файлынын
жайгашкан жерин көрсөтүшүбүз керек. Музыка койгондой эле бул жерде дагы ошо файлдын жайгашкан жерин көрсөтүшүбүз керек. Мисалы, биздин файл D дискинде сүрөттүн ичинде жайгаштык дейли. Мынакей ал файлыбыз оригинал деген принтердин сүрөтү. Демек, биринчи D сүрөт ушул жолду беришибиз керек. Мына ушул жолду биринчи бул жерге киргизишибиз керек. Эки мындай болгон тырмакчанын ичине, бир тырмакчанын ичине D сүрөт. Анан ал папканын ичинде жайгашкан. Ичине кириш үчүн мына кайрадан ушундай слеш коебуз дагы. Андан сүрөтүбүзгө киришибиз. Сүрөтүбүздүн атын жазышыбыз керек. Сүрөтүбүздүн аты оригинал жана JPG форматында. Демек, оригиналды көчүрүп алам дагы. Бул жака коем дагы. Check it JPG деп жазам. JPG. Мынакей. Эми ушуну иштетип көрөлү. Мына биздин иштеген программабыз боюнча азыр мунугу rectangle оператор менен берилген 4 бурчтуктун ичинде биздин сүрөтүбүз чыгышы керек. Кана иштетип көрөлү. Башкача айтканда ушу сүрөт үлгүсү менен боёш керек. İşletsek bizge туура эмес деп. Албетте бул жерде биз ütүрлүү чекитти унутуп кетиптирбиз. Демек ütүрлүү чекитти коебуз. Жана эми иштетебиз. Мына иштетсек биздин берилген 4 бурчтуктун ичинде жанагы сүрөт чыкты. Сүрөт менен боёду. Бул сүрөтүбүздүн өлчөмү чоң болгондуктан жалп эле ушул сүрөт чыгып калды. А эгерде мисалы өлчөмү кичинекей сүрөт койсок кандай болот? Мына ошол жерден эле жанагы D дискиндеги сүрөт деген папканын ичинде биздеки 00106 деген кичинекей сүрөтүбүз бар. Мына 24-24 пикселге барабар болгон. Ушуну коюп көрөлү. Мунун форматы JPG эмес, PNG экен. Демек, PNG деп жазышыбыз керек. Биринчи мунун атын көчүрүп баралы, копировать. Жана бул жакка коебуз. Ушул атты Ctrl-V. Жана форматыбыз JPEG эмес, PNG болду биздики. Мынакей. Эми иштетип турган болсок, мынакей. Ошол кичинекей сүрөттүн жардамы менен, эгерде сүрөтүбүз кичинекей болсо, анда ошол сүрөттүн жардамы менен толук биз берген 4 бурчтуктун ичинин баарысын боеп чыгат моундай кылып. Мына ушундай жол менен ушул берилген фигурабыздын 4 бурчтук болобу, 3 бурчтук болобу, же айлана болобу, фигурабыздын ичин ар кандай кылып боетсок болот экен. Ошону менен бирге сүрөттүн жардамы менен дагы сүрөттүк фонду коюп койсок болот экен. Андан башка бул жанагы эле set windows size деген берилген терезебиздин чоңдугу, канчалык узундугу жана туурасы ошону беребиз. Set brush color менен биз жанагы берген set brush style жосо set brush picture'деги сүрөттүн же ушул боёгубуздун, боёк сабыбыздын түсүн берет экен. Бул жерде жанагындай эле 3 түс менен беребиз. 128.0255 менен берилип атат азыр. Жана башка ушу жерден түстөрдү өзгөртүп, ар кандай түстөрдү алсак болот экен. Анда эмесе ушул боёк сапка арналган кичинекей сабагыбыз ушу менен аяктады. Кийинки сабактан жолугушканча сак саламатта болуңуз.